Борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевди жогорку кеңештин депутаты деген макамдан ажыратты. Бүгүн Бош айком жыйынга чогулуп, Текебаевдин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөттөн мурда токтотуу тууралуу токтом кабыл алды. Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Дүйшөн Кулчотонов Орусиялык жарандан 1 миллион доллар пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирине 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкү мамлекетке чегерилсин деген чечим чыгарган. Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Кылмыш ишти башкы прокуратура козгоп, Улуттук коопсуздук комитети тергеген. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук деп атап келишет. Өткөн аптада Текебаев Бишкектеги номер 47-түзөтүү колониясына, Дүйшөн Кулчотонов Молдовановка айылындагы номер 27 абакка которулган. Бул маалыматты Азаттык сайты жарыялады. Каналга каттала кеттиңиздер. Соңку жаңылыктар биз менен.